Бүгін Ош шаарында суу бар, бирок эртеңчи. Суу өчкөн маалда шаардыктар ыйлашын же күлүшүн билбей калат. Себеби жөнөкөй. Жан жааган учурда суу токтоп, бул көнүм шадатка айланып баратат. Буга чейин кала жетекчилери суу өчпөйт. Бул үчүн ири долбоорлор иштелип чыгып, миллиондогон каражаттар тартылды деген болчу. Биз бул жолу мына ушул долбоорлор тууралуу сөз кылабыз. Бирок иликтөөбүздү баштаар алдында бир суроого жооп берип кетели. Эмне үчүн Ошто жан жааган деле суу өчөт? Ал үчүн биз Совет дооруна кайрылабыз. СССРдин аймагында Ош жана Азербайжандын борбору Баку шаарлары гана жанында агып жаткан дарыядан ичишет. Калган калктуу конуштар артезиан же болбосо жер астындагы сууларды пайдаланышат. Ошон үчүн Бишкекте же болбосо Нарында мындай көйгөй жок эсе. Эми иликтөөбүздү улантсак. Жан жааган учурда суу өчүрүү көйгөйүн жокко чыгаруу иши көптөн бери айтылып, жада калса ири долбоорлор иштелип келген. Аны буга чейин жергиликтүү аткаминерлер бир нече жолу биздин шаарда жамгыр жайыбы же башка нерсе болобу суу өчпөйт деп мактанып келишкен. Мисалы 2015-жылы бул маселени чечүү үчүн миллиондогон каражаттар бөлүнгөндүгү тууралуу ошол учурдагы өлкө башчысы менен шаар жетекчилиги коомчулукка жар салышкан. 2014-жылы 22 миллион Америка доллар салынды ушул маселелерди чечиш боюнча. 11 миллион 800 миң доллар бул Азия өнүктүрүү банкы тарабынан, 8 миллион 540 миң евро бул Европейский банк тарабынан, андан сырткары президентибиз Алмаз Шаршенович 1 миллион доллар акча каражатын берген. Ош шаарындагы суу проблемаларын чечиш боюнча. Биз Айтмамат Кадырбаев айткан суммалардын ичинен Азия өнүктүрүү банкынан которулган 11 миллион акча долларын дайынын иликтеп көрөлү. Бизге жеткен маалыматка ылайык Ош шаарына суу тартуу боюнча каралган сумма 80 миллион доллардан ашык. Бул маалыматты Азия өнүктүрүү банкынан ырасташты. Аталган долбоорго гранттык негизде 51 миллион 500 миң доллар, кредиттик негизде 31 миллион 500 миң доллар бөлүнгөн. Азия өнүктүрүү банкы кредиттерди жеңилдетилген формада берет. Ага ылайык Кыргыз өкмөтү 32 жылдын ичинде жылы 1,5% негизде кредитти төлөйт. Алгачкы 8 жыл ичинде 1% өлчөм төлөнөт, калган жылдары шарт боюнча төлөнөт. Биз каржылоону гана караганбыз. Долбоорду өкмөт ишке ашырган. Долбоор боюнча суроолорго Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине караштуу таза суу чыгарууну өнүктүрүү департаменти жооп берет. Аталган 80 миллиондун 11 миллиону гана Ош шаарына бөлүнүп, суу чыгарууга тартылган. Бул ири долбоордун таржымалы Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү мамлекеттик дирекциясына барып такалат. Ал учурда дирекциянын алдында мамлекеттик курулуш деген аталыш менен атайын бөлүм түзүлгөн. Анда долбоорлоого тендер өтүп, аны Испаниялык Эптиза компаниясы утуп алат. Бирок чет элдик компания ишти жергиликтүү Гипростройго жүктөп, долбоор чийилет. Бул компаниялардын иши мамлекеттик экспертизадан өткөрүлгөн. Если даже будет закрыто в этот период. Эгер ачык турган суунун булагы булганса да, жер астындагы галереянын жардамы аркылуу шаардыктардын 70%-ын таза суу менен камсыздоого болот. Долбоорлоо жана аны ишке ашыруу гидрогеологиялык корутундунун негизинде болгону айтылып келет. Геологиялык изилдөөгө ылайык бул жерден секундасына 800дөн 1000 литрге чейин суу чыгары белгиленген. Тендерде германиялык Людвиг Пайфер деген компания утуп алган. Людвиг Пайфердин бул жердеги субподрядный организациясы Югстрой сервис деген мына Оштогу компанияга берген. Алар өздөрү тандайт турбайбы? Берип туруп курулуш иштери башталган да. Курулуш иштери башталганда бул жерде 5 тараптуу көзөмөл кеткен. Убагында башында ошол жакшы жумуш долбоор менен кете берген, баардыгы өз чегинде кетип, мыйзам чегинде. Аягына келгенде жанагы долбоорго каралган көлөмдөгү суу чыкпай калган да.
Долбоор чийгендерден тарта курулушту бүтүргөн компанияларда чоң көлөмдөгү жумуштун өз максатына жетпей калышы геологиялык изилдөөнүн чийки болгондугу менен байланыштырышат. Биз изилдеген геологиялык ишкананы таптык. Бул жерде Александр Синицин аттуу эксперт изилдөө жүргүзүп, жер астынан суу алууга болоорун билдирген. Бирок ал азыркы учурда ден соолугуна байланыштуу иштен кеткен. Анын өзү менен жолугуп интервью ала алган жокпуз. Бирок Александр Синицин менен чогуу изилдөөгө жардам берген геологду таптык. Қорытындыны біз берген емеспіз. Мұнанша су шығады, mana shunday результат болды, мұнан кейін mana shuncha су шығады деген нәрсе бізден берілген емес. Қанша су шықты, өшіні анықтап, мұнанша су шықты, судың статик деңгелі, динамик деңгелі, статистический уровень деген де енді бұл. Өші параметрларды анығылап, біз заказчикке бергенбіз. Мындай учурда жоопкерчилик кимде? Эми пландаган суу чыкпай жаткан жер астынан суу алуу алиясына келели. Азыркы учурда жер астынан тартылган куурда таза суу бар. Демек ал кайсы тарапка кетип жатат? Шаар жетекчилери сөз кылып, $1 миллион каражат кеткен жер астынан алынган суу мына ушул. Азыркы учурда секундасына 800 литр эмес, 200 литр гана берип жатат экен, бирок Ош шаарынын Черемушке кичи шаарчасын тейлеп жатыптыр. Жалпы долбоорго $11 миллион жумшалса, анын $1,7 миллион дал ушул жер астынан суу алууга коротулган. Документалдуу кабыл алына электигине карабай, мындан чыккан сууну Ош шаардык суу канал башкармалыгы иштетип жатыптыр. Сиз бизде водоканал мындай ушул объекттин баарын кабыл алуу биздин акыбыз жок да. Алар келип ошо мэрияга муниципальный собственниктерге документтерин тапшырса, толукканда алар бизге берет. Biz hazır koldan atkanımızı tanbayız. Bırak bolğanı gana şu жерде su bir küp su çıkpay 200 litre su çıkıp kaldı da bolğanı şol. Kalgan obyektleri bardığıyla bütkön. Bırak kagaz türünde bütpey turat da. Эгер суу шаар тургундарына берилип жатса, эмне себептен документ алуу кабыл алынбай жатат? Бар өзүм тарттырып, ушул комиссияны алып туруп тарттырганда бир 600-700 берчү. 600-700 литр мен сүрөттөрү дагы бар. Ошо сүрөттөрүнө мен тартып жүргөм, тартып келгем, бар болчу. Бирок эмне дегенде ал жерде кызыктар тараптагы кызыктар ошо водоканал өзү кызыктар болгон эмес багачы. Эксплуатация кылганга кызыктар болгон эмес. Бул жерде бир эле ошол долбоор жасаганды, же болбосо ошо гидрогеологду жамандаган, же болбосо ошо күнөөлөгөнгө болбойт. Аны иштетиш керек болчу. Ал эмнени айтты билбейм. Bizde sekundasına 200 litre çıkıp atat. Buna özdörü koygan su ölçögü turат, raskoda böyle. Bu nemetçik parayız olsa, tağ işteydi. Андай kılıp bizde içinde sonunda olup köp çıktı, vodokanal az görse gelip komisyonu görürsün. Erejеге ылайык жер астынан тартылган сууга лицензия алынышы керек эле. Бирок жумушту толук бүтпөй туруп, көмүскөдө пайдалануу канчалык мыйзамдуу деген суроо туулат. Эми бул ишке экотек инспекциясы баа бериши керек. Жер астынан суу алуучу дагы бир долбоор Мелис Мырзахматов учуруна туура келет. Ал убакта шаар мэриясынын алдында муниципалдык долбоорлоо мекемеси геологиялык изилдөөнүн негизинде Курман-Жаннатка аймактык кеңешинде жер астынан суу чыгарышкан. Суунун көлөмү bir суткасына где-то bir 25 000 куб суу чыгат да. Анан ушул жердеги суу Достук микрорайонго, бул жака 10 адыр жыл массивине жана төрөт үйгө Турандагы төрөт үйүнө, Телекөндө төрөт үйүнө тартылат да суу түтүктөр менен. Бул иштер 2009-2013 жылдары аткарылып, эл аралык донорлор каржылык жардам көрсөтүшкөн. Долбоорго кеткен жалпы сумма 47 миллиондон ашып, мэриянын бюджеттен 5 миллион сом гана коротулган. Тилекке каршы бул долбоор шаарды толук камтый алган эмес. Ал эми мурдагы мэр Айтмамат Кадырбаев учурунда башталган дагы бир ири долбоорлордун бири бул чоң көлөмдөгү суу кампаларын куруу болчу. 6000 кубтук суу кампа менен Кулатов, Жапалак жана Кеңсай массивине суу жеткирүү каралган. Өткөн жылы бүтүп ишке кирет деген курулуш эмнегедир артка жылып келет. Бул бизде мындай да республиканский бюджет и местный бюджет деп коет. Биздин мэрибиз местный бюджеттен бөлөбүз деди, бул республиканский бюджеттен акча бөлүндү.
ошондой үчүн акча ошол жактан келгенине барышын кичине кечигип калды, но зато быйылкы жылы биз бүтүрөбүз. Календарный график боюнча декабрда бүтүрүп тапшырып элге тапшырабыз бул объектти. Кадимки суу топтолуучу бочка, ичинде суу, бирок бул суу Ош шаардык суу башкармалык тараптан берилген эмес. Бул асмандан түшкөн жамгырдын суулары. Же жамгырдын суусуна, же шаардын суусуна зар болгон Малика Атчабарова үчүн миллиондогон долларлар, долбоор деген түшүнүктөр кызык эмес. Ага күндө суу керек. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Малика же башка жашоочулардай эле башка аймактан суу ташып ичүүгө аргасыз. Ошо центральный жолда кран бар. Ошол жерден барып алып келебиз. Улам сааты менен чыгат. Ол саатынан кеш калсаң суу жок. Ошо балам күн бүркөлсө ошо ана бочкалар ана балам көрүп турасың. Ана ылдыйда анандай бочкабыз бар, сатып келебиз сууду. Ана неме ар ай сайын суу керек экен адамзатка. Ар ай сайын сата берсең бир жылда канчадан кетет? Өзүңөр эсептеп көргүлө. Бул көйгөй качан чечилет белгисиз. Ошол эле учурда шаардагы таза суунун өтүшүн азайтуу үчүн дагы бир ири долбоор иштелип жатат. Анда айтылгандай Озгур айылындагы суу тазалоочу станцияны Папан суу сактагычынын жанына көчүрүү иши жүрөт. Ал үчүн да Азия өнүктүрүү банкынан 3 миллион долларлык грант каралууда. Экинчи рет бөлүнүп жаткан бекер акчаны кыргыз чиновниктери кандай пайдаланат? Күтө туралы.